بسم الله الرحمن الرحيم. Hazır siz menen biz musulmanbız dep atabız. La ilahe illallah Muhammadur Rasulullah degen kalimani aytabız. Bирок kalimanın ekinci bölügünü unutup kaldık da. Allah'a işendim, ahiretke işendim, Allah taraftan düşürülgen kitaplarga işendim dedik, imanды kabul kıldık. Bирок Muhammadur Rasulullah'nın talabı emne? Muhammadur Rasulullah degende siz menen bizden emne talap kılat bul kelime? Oşoga köp köngül burbay kaldık. Peygambarыбызга болгон сүйүү muhabbat, Peygambarыбыздын ömür bayanını okup Peygambarыбызды jakындан tanuu, Peygambarыбыздын жашоо tartibini, sırtkı süreti көрүнүшү kelbeti bolsun, içki düynösü bolsun, жашоо tartibi bolsun, oşolordo Peygambarыбызды erçүү siz menen bizdin жашообузда күндөн күнгө алыстап бараткандай да. Başında uğup kızıgıp biraz kıla başladık ele. Bирок кайра эле жашообуздан өзүбүздүн адатка, өзүбүздүн напсыбызга, чөйрөнүн таасирине кирип баратабыз да, Пайгамбарыбыздын сүннөттөрүнүн азаматтуулугу жашообуздан дагы эле чыгып баратат да. Мухаммад ла илаха иллаллах кандай зарыл болсо, Мухаммадур Расулуллах да ошондой зарыл. Ла илаха иллаллахты Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Меккеде 13 жыл көрсөткөн болсо, Мухаммадур Расулуллахны Мединада 10 жыл Пайгамбарыбыз көрсөткөн. Sahabalar La ilaha illallah деген сөздүн акыйкатына Бадыр согушунда жеткен болсо, Алладан кайыптан болгон колдоосу келип, периштелер келип жардам берип, Аллага ишенген кандай, Алланын алдында башка бардык нерсе махлук, алсыз, жаралынган, Алла гана кылат деген ишенимге Бадырда сахабалар жеткен болсо, Мухаммадур Расулуллах Пайгамбарыбыз Алланын элчиси, аны эрчүү, ага эргешүү ар бир мусулманга милдет экендиги, ошол кандай зарыл, Пайгамбарды эрчибей койсок эмне болот? Бунун акыйкатын сахабалар Ухуд согушунда билген. Ухуд газатында билген. Пайгамбардын айткан сөзүнө бираз баш ийбей коюп, утуп аткан жерден утулуп калып, эгерде Халид ибн Валид ошол учурда мусулман эмес эле, душмандар тараптан башчы болуп келген болчу, башкаруучу болуп. Эгер аркасынан кууп келгенде жер бетинде бир да мусулман калбай калат эле ошондочу. Аркасынан куубай койгондо. Ла илаха иллаллах урматтуу тууган, бул бейиш боло турган болсо, Мухаммадур Расулуллах ошо бейиштин ачкычы. Ла илаха иллаллах биздин жашообуздун максаты боло турган болсо, Мухаммадур Расулуллах ошо максатка жеткире турган жол болуп эсептелет. Ла илаха иллаллах биздин паспортубуз болсо, Мухаммадур Расулуллах ошол виза ошо паспортко басыла турган. Мухаммадур Расулуллахсыз, Пайгамбарыбызга болгон сүйүүсүз, Пайгамбарыбыздын сүннөтүнө эргешмейинче сиз менен биздин толук исламдагы болгон сүрөтүбүз биздики ачыкка чыкпайт.